Айымдар жана мырзалар, шашылыш түрдө Ош шаарынан Ак Тилектен тушунан Дыйкан кыштак 4-көчөдөн 4 сотукка ушундай татынакай болгон үй 2 кабаттуу жолгосо жертөлөнү кошкондо, Соколдун этажды коюшкондо 3 кабаттуу үй толугу менен азыр ремонт жүрүп жатат. Ремонт иштери усталар азырда иштеп жатат. Усталарды сыртка чыгып турушту, обед учуру болуп калгандыктан. Үй аябай татынакай, сапатына болсо кепилдиги бар, сапатын бир сыйра көргөзүп өтөлү. Үйдө азыр эгер сатып ала турган адам боло турган болсо же көрө турган адамдар болсо, ушу ремонт болуп аткан жеринен да келип көрсөңүздөр болот өз көзүңүздөр менен. Анан бир 10-15 күндүн ичинде ремонту бүтүп кала турган болсо, анда дагы келип ушул үйдү тартып назарыңыздарга видеого тартып көргөзүп чыгарабыз буюрса. Анда эмесе үйгө келе турган болсок, королору толугу менен вороталары орнотулган. Коңшуларыңыз 95% адамдар кирип жашап башташкан. Бирден экиден гана бош чектер калыптыр. Азыр абадан да көргөзүп өтөйүн сиздер менен. Көрүп турасыздар, Мамуров көчөсүнөн кирип келгенде эле бир канча 150 метр жүрүп келе турган болсоңуздар, ушу Мамуров көчөсүнөн ушул үйгө кирип келе бересиздер. Айланасында бала бакча, мектеп, жыш жайгашкан. Маршруттук каттамдарда тынымсыз жүрүп турат. Үйгө келе турган болсок, мынакей эштен кирип келгенде корого уна 2 уна эркин батат көрүп турасыздар. Жада калса бул жакка кирип туруп оң жакка кайрылсаңыздар 3 уна деле эркин баткыдай. Эштен кирип келип оң жакка бурула турган болсок, күч чочоктору даярдалып бүтүп калган дээрлик. Үйгө толугу менен борбордук коммуникацияларга уланат, суу, свет, газ, канализация жана башка. Андан сырткары газ түтүкчөлөрү да толугу менен тартылып киргизилген. Мрамор таштардын сапаттарын да көрүңүздөр, жанагындай жөн эле кафель койбостон мындай сапаттуу эле, аябай мындай эч бир устага башыңызды оорутуп, сапатсыз болуп калды дебестен туруп үйгө кирип жашай берсеңиз болот. Жашыл зоналары дагы каралган, көрүп турасыздар. Бул жерге 2 арчаны тигесиз буюрса, гүлдөрдү тигесиз. Үйдүн сыртын менен тааныштыра турган болсок, үйдүн сырткы тараптары мына газ түтүкчөлөрү кирген. Сырткы тарабы ар жагын коңшулар жакка өтүп кетүү үчүн пожарный безопасность да сакталган. Даараткана бөлмөсү, жайкы даараткана бөлмөсү көрүп турасыздар. Үстүн дагы жаап коет экен. Эшиктердин да сапаттарын мынакей дароо эле көргөзүп өтөйүн. Оор эшиктер. Андан сырткары суу түтүкчөлөрү да, чатырдан түшкөн суу түтүкчөлөрдү дагы жакшы ойлонуштурган. Үйдүн сырттары травитен жылууланган, үй утепление болгон. Үйдүн терезелери, сырткы тараптары дал ушундай болуп калат. Анда эмесе жертөлөгө да түшүп көрөлүчү. Мен өзүм да азыр жертөлөгө түшүп көрө элекмин. Биринчи, экинчи кабаттарына түшүп көрдүм эле. Жертөлөнү сиздер менен чогуу эле көрөлү. Таштардын сапаттарын көрүп турасыздар, акыркы мода болуп аткан таштар. Үй болсо классик үлгүсүндөгү үй болуп калат. Бысыныла үйгө кире турган болсок, үйдө алдында жертөлөсүндө эштен кирип келгенде чоң болгон татынакай бир бөлмөсү. Андан сырткары бул жакта дагы тепкич менен биринчи кабатка, экинчи кабатка көтөрүлүп кетиш үчүн жолдору дагы бар. Бул жагында дагы татынакай болгон дагы бир бөлмөсү бар. Жертөлөдөгү жалпы аянты, жертөлөнүн подвалдын жалпы аянты 125 метр квадрат түзөт. Кааласаңыз бул жерге спорт зал кура алыңыз да, ден соолук чыңдоо үчүн. Электр чуалгыларынын сапаттарын көргөзүп өтөлү. Сапаттарын көрүп турасыздар, сапаттары абдан жакшы. Бул жакка дагы щиттер, электр щиттери коюлуп жатат. Мынакей сыртына коюлуп аткан таштардын сапаттарын көргөзүп өтөйүн, көрүп турасыздар. Сапаттуу таштар. Эшиктери дагы аябай сапаттуу. Кудай буюрса бир 10-15 күндө ремонт иштери бүтө турган болсо, үйдү мен сиздерге ошондо дагы видео обзор кылып көргөзүп өткөнгө аракет кылабыз буюрса. Бул жерге дагы азыр эшик заказ берип коюптур. Эшиктин ар бири эле бир тараптагы эшик эле $700-800 буйртма менен жасатып атыптыр. Анда эмесе биз кийинки бөлмөлөргө, биринчи кабаттагы бөлмөгө башпай турган болсок, эштен кирип келгенде бул жерде чакан холл болот. Мынакей сызып коюптур. Бул жерлерге дагы ушундай фасадта бир нерселерди орнотот окшойт. Потолоктору бассейн абалында көрүп турасыздар. Андан сырткары электр чуалгылары тартылган. Азыр сыртын жана шпаклевка берип коюптур. Болгону ушул жерге краскалап койсо, азыр обой деле жабыштырыш көп мода эмес болуп калды. Эштен кирип келгенде оң жактагы алгачкы бөлмөбүз, айымдардын сүйүктүү болгон бөлмөсү, ашкана бөлмөсү дагы желдетүү системалары каралган. Потолоктору бийик, 3 метр. Бөлмөнүн терезеси панорамалык көрүп берип турат, эки тарабынан ачылат.
Ушул эле бөлмөдөн унаа токтоо үчүн жайды, үч чочоктуу жашыл зонаны карап турат, көрүп турасыздар. Тыгыз зонасы дагы каралган. Эскертип кете турган болсок, эгер бул үйдү сатып ала турган болсоңуз, азыр алмашуу жолдору дагы бар. Кийинки бөлмөгө башпай турган болсок, кийинки бөлмөбүз конок бөлмөсүнүн 2 канаттуу эшиги орнотулат. Потолокту жана дубалдарды жууп тазалоого толугу менен болот. Үй толугу менен жылуу пол болот буюрса, көрүп турасыздар. Жылуу полдун түтүкчөлөрү дагы, суу түтүкчөлөрү толугу менен орнотулган ар бир бөлмөгө. Сырттан акылдуу мешти жага турган болсоңуз, ар бир бөлмө өз-өзүнчө ысый берет. Эгер кааласаңыз, колдонулбаган бөлмөнү өчүрүп коесуз. Биз кийинки бөлмөлөргө башпасак, ушул эле бөлмө Уда жанаша жайгашкан бөлмөбүз. Бул көрүп турасыздар, жуунуп тарануучу бөлмөсү менен даараткана бөлмөсү болот. Бул жерге чакан жанагы шишеден болгон же болбосо желимден болгон тосмолорун орното турган болсо, мынакей көрүп турасыздар, буюм тайм коюу үчүн жайлары да бар. Кафелдерин, балдарын дагы мынакей көргөзөтөйүн. Кафелдердин жоондугун да көрүп турасыздар. Биз кийинки бөлмөлөргө башпай турган болсок, биздин кийинки бөлмөбүз ата-энелерден уктоочу бөлмөсү же болбосо спальный бөлмөсү болуп калат экен. Бул бөлмөдө дагы артыкчылыктарын айта турган болсок, бөлмөнүн терезеси күн чыгыш тарапта, түштүк тарапта карап турат. Бул бөлмөнүн артыкчылыгы родительский жанагы душевой өзүнчө болот экен. Ата-энелердин жуунуп тарануучу бөлмөсү ушул бөлмөнүн өзүнүн ичинде болот. Бул проектти дагы алып пайдалансаңыздар болот экен. Жаңы жогоруда көргөзүп өткөн жертөлөгө түшүп кеткен тепкичтери биз экинчи кабатка дагы көтөрүлүп көрөлү. Тепкичтердин абалдарындагы бетондун жоондуктарын көрүп турасыздар, аябай эле сапаттуу. Бөлмөнүн терезеси бул жагы күн батыш тараптагы тилек тарапты карап турат. Экинчи кабатка көтөрүлө турган болсок, плиткалардын абалындагы көрүңүздөр, буютма менен орнотулган плиткалар. Эштен кирип келип жогоруга көтөрүлө турган болсок, бул жагы балдар бөлмөсү же болбосо детская комната. Коопсуздук үчүн темир тосмолорду орнотуп коесуз. Экинчи кабаттын потолоктору аябай бийик. Ушул эле бөлмөдөн чатырга чыгып кетүү үчүн жолдору дагы болот, көрүп турасыз. Ушул бөлмөгө Уда жанаша жайгашкан биздин кийинки бөлмөбүз. Бул жагындагы ата-энелердин уктоочу бөлмөсү катарында пайдалансаңыз болот. Бөлмөнүн терезеси дал ушундай эле түштүк тарапты, күн чыгыш тарапты карап турат, көрүп турасыздар. Ушул эле бөлмөдөн дагы бир артыкчылыгы, экинчи кабатта дагы жуунуп тарануучу бөлмөсү өзүнчө жайгаштырылган. Желдетүү системалары каралган. Терезесин ачып койсоңуз болот, борчкаларын. Тепкичтен көтөрүлүп келип, бет маңдайга келе турган болсоңуз, сизди балконго чыгып кетүү үчүн жолдору дагы бар, көрүп турасыздар. Бул жерлери дагы толугу менен тосулат. Коопсуздук үчүн темир тосмолору орнотулат. Балконго чыгып алып, кофе чайды ичип алып, гезит окуп, кошуналарыңыз менен, коңшуларыңыз менен баарлашып отурсаңыз дагы болот, көрүп турасыздар. Дээрлик Сулайман тоо, бул жагында Керме тоо, Ош алаканга салып койгондой эле көрүнүп турат. Бул жактарын дагы көрүп турасыздар. Мисалы, бул жерде Ош областтык ооруканасы дагы жаныңызда болуп калат, жакын жерде, көрүп турасыздар. Биз кийинки бөлмөлөргө башпай турган болсок, чатырларын да көргөзүп өтөлү. Чатырлардын сапаттарына дагы эч кандай сөз жок. Биз кийинки бөлмөлөргө башпай турган болсок, тепкичтен көтөрүлүп келип, сол жактагы бөлмөлөрүбүз бул конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүнүн терезеси дагы ушундай эле күн чыгыш тарапты карап турат. Мынакей. Кечиресиздер, бул жагы конок бөлмө экен, аркы бөлмөсү. Жана биринчи кабаттагы ашкана бөлмөсүнүн үстү болуп калат экен. Экинчи кабатка да жылуулук системалары толугу менен киргизилген. 2 терезеси бар, бөлмөнүн терезелери түндүк тарапты карап турат. Коңшуңуздун короосун карап турат. Потолоктору да бийик. Потолоктордун сапаттарын дагы, шыттардын сапаттарын да көрүп жатасыздар. Айдынар жана мырзалар, үйдү алмашуу жолдорун дароо айталы. Эгерде сизде базар баасын айта турган болсоңуз, мисалы үчүн бир бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү батирлер боло турган болсо, үстүнө үстөк пул кошуп берсеңиз, ушул үйдү өзүңүздүн пайдаңызга алып кетсеңиз болот. Ал эми жалпы наркына келип токтоло турган болсок, айымдар жана мырзалар, ушу 2 кабаттуу хан сарайыбыздын жалпы наркына келип токтоло турган болсок, жалпы наркы 300 000 АКШ доллары менен бааланууда. Албетте мына бир аз кеме болот. Алмашуу жолдорун айтып кете турган болсок, эгерде сизде 1 же 2 бөлмөлүү батирлер боло турган болсо, же болбосо
10-15 же 20 миң долларга чейинки автоунаалар боло турган болсо, үстүнө үстөк пул кошуп бере турган болсоңуз, ушул үйдү өзүңүздүн пайдаңызга алып кетсеңиз албетте болот. Болжолдуу түрдө сомго көбөйтө турган болсок, албетте курс өдө ылдый болсо ошол күнгө карап дагы эсебин аласыздар. Болжолдуу түрдө 26 миллион 250 миң сомдун тегерегинде болуп калат, кеме болот. Үйдүн документтеринен камсанаа болбой эле койсоңуздар болот. Үйдүн документтери да толугу менен юридикалык жактан таза. Көрүп турасыздар. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алып каласаңыз, төмөндөгү номерларга байланышыңыз, кабарлашыңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ар бириңиздерге ушундай жаркыраган кан сарайлар насип кылсын.